Видеонун баштаардан мурда баарыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Каникей Алымбекова эч ким менен жүрбөгөн жигитке баш кошком. Адаштым, насонте, карачаң, жүрөк сыздайт жана башка ырлар менен эл оозуна алынган өзгөчө стилдүү ырчы кызыбыз Каникейди көптөн бери көрбөй калганбыз. Көрсө Каникей шоу бизнестин горизонтунан жок болуп кеттиң. Кепти ушундан баштайлы. Биринчиден, мурун мен жалгыз бой кыз болчумун. Өзүм менен өзүм убакыт толтурам. Кайда барсам өзүм билип дегендей, турмушка чыккандан кийин бир башың эки болот экен. Мурун 100 тууганым болсо, азыр 200 тууганым пайда болду. Анан балалуу болуп, алар менен алышып жатып калдым. Бир башым 2, анан 3, анан 4 башка жеттик. Үйөмдү, балдарымды таштап кете албадым. Жашоом толук кандуу үй бүлөлүк нукка бурулду. Концерттен концертке чыгып, гастролдоп, клип тартырып, ыр артына сүңгүп кетпедим. Шоу бизнестин эшигин ачып жаап коюп жүрөм. Турмушка чыккандан кийин негедир жан дүйнөмдү буркан шаркан кылып жарып чыккан ырларда келген жок. Турмуш деп кеттиң, жолдошуң менен кантип таанышып калгансың? 2006-жылы Бител мобилдик оператору жаңыдан чыгып, кыска аралыкта эле жаштарды өзүнө тартып алды. 0502 менен башталган номер алдым. 503 кодунда меникине окшош ким болду экен деп кызыгып чалдым. Гудок кетти. Коркуп кетип коюп салдым. Ал абонент мага кайра чалды. Бул ким болду экен? Эмне максатта чалдыңыз эле деди. Мен ага жөн эле, экөөбүздүн 6 номерубуз окшош экен. Сеники 0503 менен башталса, меники 0502 менен деп анан бири-бирибизди жакындан сураштырып, кай жердин кулуну, кайда окуйт, жашы канчада? Алда мени сурап, анан маал менен телефондон сүйлөшүп турдук. Ал агрардык академияда, мен МУКта жана БГУда, ал Нарындан, мен Чүйдөн. Экөөбүздүн 19да экенбиз. Бир айдан кийин бетме-бет жолугушууну өзүм демилге көтөрүп, менен окуган жериме келди. Карапайым бала экен, назар салып калыптыр. А мен анча көңүл буруп, маани деле бергеним жок. Жаңыдан шоу бизнеске аттанып, өз ишим менен алек болуп жүргөн кез. Бала болсо Америкага иштегени кетти. 2011-жылдары ошол жактан кайра кезиктик, гастролго баргам. Биз ага чейин соц тармак аркылуу байланышып турганбыз. Ал учурда 2-3 жыл катары менен океандын ары жагына барган сайын мени жакшы маанайда тосуп, жаңылыктар менен бөлүшүп атты. Жашоого олуттуу караган, сүйлөгөн сөздөрүндө калжаң мулжаңы жок. Жүрөнөк эмес, колу ачыктыгы мага жакты. Иштермен да экен. Кадимкидей эле Макдональдста жана такси жумушунан тапкан ташыгандарына Бишкектен 2 үй алып коюптур. Мен да андан кем калбай маңдай акы терим менен Ордо калаадан бир үйлүү болуп калгам. Баш кошууга ким биринчи демилге кылды? 2013-жылы кайрадан Америкага бардым. 26 жашка келип калыптырбыз. Үйлөнүшүм керек эле деп калды. Үйлөнсөң мага эле үйлөн. Мен сени жакшы көрөм. Көптөн бери билем десем, ал уялчаактыгын карматып күлүп койду. Ал баланын карапайым мүнөзү жакты. Кыз жандуу эмес, эч ким менен жүргөн жок. Хотя жүрүп кетсе деле болбок. Үйлөндүңөр. Үйлөндүк. Мен ага чын дилимден аппак сүйүүмдү арнадым. Ал ошого татыктуу жигит болду. Кээ бир жигиттерге окшоп тамеки чегип, ичимдик ичпеди, шапар теппеди. Мен билгенден ортоңордо бир уул, бир кыз бар. Үй бүлө коломтосунан чыкпай калдың, балдарды багып. Алгач 2015-жылы Алим, 2018-жылы Акмарал төрөлүп, бала багып калдым. Азыр 1,5 жаштагы кызымды мамам карайт. Сыртка чыгып эле атам. Билимкана мектебинде ыр сүйүүчүлөргө вокалдан сабак берем. Эмнеге дегенде, Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайда Жамиля Муратова эжеден, Ырыскелди Осмонкулов агайдан эстрада ырчысы Молдобасанов атындагы консерваторияда Токтобек Асаналиев агайдан фольклор ырчысы катары билим алдым. Ошол билимдеримди катып жата бербей, башкаларга да бергим келет. Өз алдыңча жакын арада концерт берейин деген оюң барбы? Мүмкүн. Чыгармачылыктын казанында кайнап жүргөндөн кийин алдыда эмне болуп кетерин айтуу кыйын. Бир күн мындай, бир күн тегиндей. Жада калса бир ырды ырдап чыгыш үчүн жан дүйнөңдө бышып жетелип, анан ургуштап, көкүрөк көөдөнүңдү жарып чыгат эмеспи? А мен үчүн жөн эле желпилдеп, антип-мынтип чыга калуу эмес. Андай мага жарашпайт. Соц тармактардын кайсынысында барсың, кимиси менен доссуң?
Фейсбукта, Инстаграмда бармын. Негедир Инстаграмда көбүрөөк отурам. 217 миң эле катталуучум бар, миллион эмес. YouTube канал азыр аябай популярдуу болуп атыптыр. Ошону колдонгонду биле элекмин, үйрөнүш керек эле. Жолдошуң эмне менен алек? Тапкан ташыганы үй бүлөнү бакканга жетип атабы? Медер түрк компаниясы менен бирге иш алып барат. Акча көп табат десем да, аз табат десем да жаңылышуу болот. Бир учурда текеберчиликтен, бир учурда ысырапчылыктан өтө алыспыз. Баарына шүгүрбүз. Кээ бир адамдарга миллион тапса да жетпейт. Кээ бир үй бүлө 10 миң сом менен бактылуу. Саясатка көз салып турасызбы? Мен ушуга жокмун. Телевизор көрбөйм. Жаңылыктарга кызыкпайм. Ансыз да бактылуумун. Керек болсо акыркы чакырылыштагы депутаттардын ысымын билбейм. Мага караганда мамам жакшы билет. Кайындарга жакшы келин болдуңбу? Уксаңыз, Кыргызстанда алтын баштуу аял бака баштуу эркек болсо да кайын журтка жаккан келин көргөн жокмун. Бир да кайын журтум такой шикарный деп кайын журтун мактаган келинди көргөн жокмун. Бул кыргыздын башындагы салттын өзгөчөлүгү окшойт. Албетте уйсап, ичеги карын артып кызмат кылган жокмун. Ысык чай коюп бердим. Нарын 5 бармагын жасаганды үйрөнүп алдым. Булак аргумент KG сайты. Ала кетти, сүйүү отун фокустан. Жүрөксүздай өткөн күндү эстесем, татуу күндөр кетпей койду эсимден. Алиева, төрөттүн алдында суу кетти. Ага чейин боюнуп алгам. Алып баруучу Айзура Иманалиева жана диктор Мирзат Муканов экинчи рет наристелүү болушуп, ага мелектеген ысым ыйгарышкан. Ал эми Иманалиева экинчи төрөттү тууралуу Инстаграмда кеп кылып, маалыматы менен бөлүштү. Көпчүлүккө кызык болгон толгоо төрөт тууралуу кеп кылайын. Кош бойлуу кезимде мантыга абдан талгак болдум. 2 февраль күнү эжем манты жасап, конокко чакыргандан жетип баргам. Кечинде 11-лер чамасында жолго чыкканбыз. Машинеге отурар замат ичим бир аз ооруй баштады. Анчейин маани берген жокмун. Анткени мындай көрүнүштөр төрөөргө жакын боло берет эмеспи. Үйгө келдик. Жолдошум төрөткө чейинки процессте чогуу болом дегенинен эс алып турсунчу деген ой келди. Балам экөөбүз 3:30га чейин ойнодук. Аны да уктаттым. Бирок мен уктай алган жокмун. Демек биз күткөн күн бүгүн экен дедим да жуундум, боёндум, сериал көрдүм, ар кандай көнүгүүлөрдү жасадым. Чачымды тарап баштаганда суу кетти. Саатты карасам 7:45 экен. Жолдошумду тургузуп кеттик. Биз даярбыз дедим. Байкушум түшүнбөй эле атып турду. Баштыктарыбызды көтөрүп төрөтканага жөнөдүк. 8:00 ошол жерде болдук. Жеткенде толгоом 2 мүнөт сайын келсе болобу? Дагы жакшы төрөткана жаныбызда. Кабыл алуучу бөлмөдөн кийимимди алмаштыргыча мүнөт сайын толгото баштадым. Төрөткананын башкы дарыгери келип, даяр экенбиз, төрөт залына алып чыккыла дегенде ишенбей кеттим. Корктум. Чогуу кирем деген Мирзатка деле иш калбай калды. Анын үстүнө карантинда жүрүп жаткан экен, кире алган жок. 3-кабатка чейин жөө чыгарышты. Төрөт жеңил болот дешип. Чыккыча даяр болуп калдым окшойт. 8:50 мелегим периштем ыңалап жарык дүйнөгө келди. Жандан жан чыгыш кыйын эле. Бирок наристеңди көкүрөгүңө койгон кезде ошол замат бүт нерсе унутулат. Жараткандын керемети да. Баса менин төрөттөн кийинки түшкөн сүрөтүмө ар кандай пикирлер жазылды. Радомдо салон бар бекен. Төрөп жатса да боёнуп барабы дегендерди окуп бир күлүп алдым. Төрөткана оорукана эмес. Ал жакка колдон келсе бир гана жакшы маанайды ала барсаңыз, сиз ойлогондон да сонун болот. Булак Арба KG сайты. Өзбек ырчысы Юлдуз Усманова балалуу аялды концерттен кууп чыкты. Өзбекстандын эл артисти Юлдуз Усманова баласы ыйлап жаткан аялды концерттен кууп чыкты. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, жогорудагы окуя Юлдуз Усманованын кызы Нелюфар Усманованын жаңы альбомунун бет ачары өтүп жатканда болгон. Балаңызды алыңыз дагы чыгып кетиңиз, кыжырыма тийип жатасыз, чыгып кетиңиз деп залда отурган аялга кыйкырган. Ырчынын бул кылыгы социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бири кайрадан жылдыз оорусу менен ооруп баштады го десе, айрымдары мындай ата-энелерден улам концертке дагы бара албай калдык деген эки тараптуу пикирлер жаралган деп Барс медиа жазып чыкты.